Эми аккаунт ачтыңыз, ачканда эмне кыласыз? Ачыш боюнча кийинки видеолордо көрүп кетесиз, практика жүзүндө кантип ачыш керек. Аккаунт ачтыңыз эле, ачкандан сиз сөзсүз түрдө описание жазышыңыз керек. Мына подарочный набор винных бокалов дейт, хрустальные бокалы с гравировкой дейт. Мына сиздин элге кандай пайдаңыз бар, кандай кызмат көрсөтөсүз, кандай аларга сиз пайдалуу бир иш жасай аласыз, кандайдыр сиздин бетиңизден аларга кандай пайдасы бар. Ошол түшүндүрмөлөр болуш керек. Мисалы үчүн айталы сулуулук сабактары дегенди кошсоңуз болот. Айталы сулуулук боюнча кеңештер. Же мисалы үчүн айталы ар бир үй бүлөдө керектелүүчү продукцияларды арзан алуу жолдору жана башка. Интернет дүкөндөн заказ берүү жолдору. Жана башка ошол көптөгөн сүрөттөрдү, сөздөрдү жазыңыз. Анан эң астында мына bit.ly sale гравер деп турат, көп менен бул турат. Сиз ушул жерге өзүңүздүн айталы сайтыңыз, кийин сайт жасашты үйрөнүңүз эле, сайтыңызды, өзүңүздүн сунушуңуздун шилтемесин киргизсеңиз болот. Же сиз YouTube'дан канал ачтыңыз дейли, ошол жерде видеоңуз бар дейли. Же мен жасаган видеолорду киргизем десеңиз, киргизсеңиз болот экен, ошол шилтемесин көчүрүп ушул жерге киргизип койсоңуз болот экен. Аны сиз практикада кийинки видеолорду көрөсүз, кантип киргизесиз. Бул жерге көбүнчө мына бир гана шилтеме киргизе алат экен. Сиздин эң негизги сиздин баракчаңызды же сиздин сунушуңузду сатуучу видео шилтеме коюп койсоңуз болот экен. Анан поезду басат экенсиз, поезду кантип басасыз, аны кийинки видеолорубузда практикада көрөсүз. Негизинен поезду басат экенсиз, ошол жерге подписчиги көп баракчаларды таап подписка болуп издейт экенсиз, андан кийин аларды сиз блокнотко көчүрүп алыңыз дагы, ошолорго подписка боло берет экенсиз. Анан алардын эми мына сиз 100-150 кишиге подписка болдуңуз дейли, мына айталы бир күндө Инстаграм өзү 100-150 кишиге подписка болууга уруксат берет. Мына сиз бир күндө 100-150 кишиге подписка болдуңуз. Отуруп алып, кечкурундар бошо отурганда мына сериал көргөндүн ордуна, же болбосо ушак айткандын ордуна, же WhatsApp'та тургандын ордуна сиз күндө подписаться деген кнопканы басып отурасыз. Ошентип отуруп, 10 күндө 1000 кишиден 1,5 кишиге чейин сиз подписка болдуңуз. Мына подписка болуп басып атасыз. Телефондо, уюлук телефонуңузда туруп алып. Ошондо 1000-1,5 кишиге сиз подписка болгонуңузда сизге кайра 500дөн 700 кишиге чейин, орточо 30% киши сизге подписка болот экен, 30%дан 50%га чейин экен. 30 күн ичи сиз демек 3000ден 4,5 кишиге чейин сиз өзүңүз подписка болдуңуз. 6000ден 9000ге чейин же 60 күндө 2 айда сиз подписка болдуңуз. Демек 2 айда сизге 60-90 киши жазылып иштей баштайт экен. 60-90 киши мына сизге 20 балл жасап бергенде, сиз 1200 баллдан 1800 баллга чейин жасаган болот экенсиз. Ошондо сиз ушул балдардын жардамы менен сиз 9000ден 17000 сомго чейин айлыкка чыга алсаңыз болот экен. Анан раскрутка боюнча сиз кийин подписчиктериңиз аябай көбөйүп кеткенде, адамдарыңыз группаңызда адамдар көбөйүп кеткенде, убактыңыз жетпей калганда, бул раскрутка кылуунун акысыз жолу болду эле. Эми ошол раскрутка кылууңузду дагы да тездетүү үчүн, убактыңызды үнөмдөө үчүн сиз акча төлөп подписка болсоңуз болот. Мисалы үчүн программа бар атайын, мен ошол мага кайрылсаңыз болот, же наставниңиз аркылуу бизден алсаңыз болот. Биз ошол программаны сатып алып сизге оптом сатып алып, оптом бата беребиз. Демек 700 сомго сизге программа 1-2 ай ичинде 2 ай ичи 15000 кишиге подписка болуп берет экен. 15000 кишиден сизге 7000 киши подписка болду 1-2 айда. Ал сизге мына 70 кишиден 60 кишиге чейин. Биринчи айда 70 киши берди. Ошондо отуруп 130 киши. Же болбосо көбүрөөк катталчу болсо, сиздин баракчаңыз кызыктуу болсо, видеолоруңуз кызыктуу болсо, анда 70 кишиден экинчи айда 90 киши жазылды. Ошентип отуруп 160 киши. Анан мына 130 киши же 160 киши сизге 20 балл жасап отуруп, 2 ай болобу, 3 ай болобу, же 4-5 ай болобу, иши кылса 2600 баллдан 3200 баллга чейин жасап берет экен. Бул сизди 30 миңден мына 45 миң сом айрыкка чыгууга жардам берет экен. Мына жанагы 4-5 айда же 3-4 айда директор болдум дегендер ушул схема менен директор болуп атышат. Демек, подписчик көбөйтүүдө мына сөз түрдө биринчи айттык, мына аккаунт ачып, описание жазыңыз деди. Бул боюнча сиз мисалы үчүн интернет аркылуу жумуш, интернет дүкөн, же интернет бизнес ачууга жардам, жана башка ошон өзүңүздүн бетиңизде эмне жөнүндө көбүрөөк маалымат болсо, ошол жөнүндө жазсаңыз болот экен. Мисалы үчүн сиз 2 аккаунт ачсаңыз да болот. Бириси интернет, демек бизнес тематикада интернет дүкөн, интернет аркылуу заказ жасоо жана башка темада кылсаңыз болот. Экинчисин продукция темада кылсаңыз да болот. Экөөнүн бир кылсаңыз да боло берет. Поездде мына подписчиги көп баракчаларды таап подписка болот экенсиз. Булар аялдар жана кыз келиндер отурчу баракчалар болсун. Мисалы үчүн келинки ош деген бар. Сулук салондорду көрсөңүз болот. Аялдар үчүн кийим кече баракчаларды көрсөңүз болот. Жана башка. Ушинтип сиз аларга мына бастыңыз, басканда алардын подписчиктерине киресиз. Мына оң жакта мына көрүп атасыз, жогору жакта Ольга Бузова дегенде 5245 публикация дейт. Демек, ал адам 5200 сүрөт, видео жана башка нерселерди киргизиптир. 1,5 миллион подписчиги бар экен. 246 кишиге бул подписка болуптур. Мына мисалы үчүн сиз атактуу бир баракча кирдиңиз дейли, мисалы үчүн Дарья сулук салонуна кирдиңиз, же болбосо келинки деген кирдиңиз. Ал жерде айтайлы, мына оң жагында эмес, сол жагында ортодо подписчики деп турат, подписчик деп турат. Ошо подписчик дегенде айталы 20 миң киши дейли. Ошо 20 миң киши дегенде басат экенсиз да, басканыңызда мына моундай подписчики деген тизме чыгат. Ошонун жогорусунан баштап төмөндү көздөп подписацияны баса берсеңиз болот. Чекеден подписация болуп кете берет экенсиз да. Кийин дагы айталы 2-3 күндөн кийин ошол баракчага кирсеңиз, сиз подписка болгондор да уже подписаться деген кнопка иштебей калат. Демек сиз подписка болдуңуз да. Ушинтип кете берет экенсиз. Анан дагы бир ыкма бар, эгерде сиз подписка боло турган баракчалар өтө көп болсо,
алардын подписчиктери өтө көп болсо, сиз баарын жетишпейм десеңиз, анда мындай ыкма бар, 30-40 кишиге сиз подписка болуп, кийинки баракчага киресиз. Дагы 30-40 кишиге подписка болуп, кийинки киресиз. Эмнеге дегенде 30-40 киши булар онлайн отургандар экен да, азыр онлайн отургандар же жакын карада отургандар. Алар сизге тезирээк подписка болот, сизде подписчиктердин саны тезирээк көбөйөт экен. Бул эми тез жолу. Бирок эгерде ушундай баракчалар өтө көп болсо да, жетишпейм десеңиз. Ал эми жетишем десеңиз, анда албетте 2-3 баракча таап алып, ошонун подписчиктерине подписка болгонуңуз туура болот. Мына ошентип отуруп ручной көбөйтөт экенсиз. Жана программадагы сиздин ордуңузга ошону жасайт. Бирок Инстаграмда айта кетчү нерсе, сиздин мына оң жакта айтып атабыз, подписки деген. Айтып кетчү нерсе, ушул сиз подписаться болгондо ушул подписки деген нерсе көбөйөт. Ошол подписки деген нерсе, мисалы үчүн айталы 5000 болгондо же 2000 болгондо, алардын ичинен сиздин баракчаңызды көрүп, кызыктуу экенин көрүп, аларга кызыктуу экенин түшүнүп, алар подписка боло баштайт. Ошентип отуруп, ортодогу мына подписчик деген нерсеңиз көбөйө баштайт. Бирок бул акырындык менен болот. 1-2 күндө эле болбойт. Мисалы үчүн 1 ай ичинде топтолот алар. Андан кийин сиз программа алганыңызда, программа сиздин ордуңузга ошо подписки дегенди кайра өзү отписаться эте баштайт экен. Өзү эң төмөн жактан отписка боло баштайт. Алар 1-2 айдан да, эми сиз 7,5 миңге жеткиргениңизде могу подписки дегенде, ушо Инстаграм сизге дальше подписка болууга уруксат бербейт. Анан сиз эмне кыласыз? Программаны аласыз дагы, отписка кыла баштайт ал программа өзү. Анан кимден отписка болгон ал программа жаттап калат дагы. Кийин кайра бүткөндөн кийин, мисалы үчүн айталы 1000ге жеткенде, 500ге жеткенде кайра өзү подписка боло баштайт. Сиз бизге аккаунттарды берип койсуз, ошо аккаунттарды мен киргизип койсом программа ошол аккаунттарда подписчиктерге өзү подписка боло баштайт. Бирок мурун подписка болгондорго кайра подписка болбойт, ал жаттап калат. Ал эми биз жаттап кала албайбыз, билесиз да. Андыктан башында сиз 7,5 миңге жеткиче сиз отписка болбой туруңуз. Ага чейин сиздин подписчики деген жериңиз көбөйө баштайт. Эми мына мисалы үчүн сиз күнүнө 100-150 кишиге подписка болтасыз, 10 күндө 1000-1500 болот. Бул сизге 500-700 подписчик алып келет. 60 күндө сиз 6000ден 9000 подпискага жеткирдиңиз, Демек 60 күндө бул сизге 3000ден 4000ге чейинки подписчик алып келди. Эми бул сизге 2 айда мына 30-40 регистрацияны берди. Биринчи айда 15-20, 2 айды кошкондо 30-40 регистрацияны алып келди. Эми айталы мына 30-40 жаңы консультант сизге 20 балдан жасап берди. Ошондо 600-800 балл. Мына 2 каталогдо же 2-3 айда сиз 600дөн 800 балга чейин чыктыңыз. Сиздин группаңыз жана сиздин наставнигиңиз бирге иштеп отуруп, сиз группаңызды өстүрөт экенсиз. Мына сиз ошол сунуш кылганыңызда тексттерди киргизип, алар сизге кайрыла баштайт. Кимдир бирөө биринчи вариантты тандайт, өзү үчүн керектелүүчү, мына биринчи вариант мен өзүм үчүн алам дейт. Кимдир бирөө мен заказ алып иштесем дейт. Кимдир бирөө сизге ошоп группа түзүп айлыкка чыксам деп сизге жазыла баштайт. Алар сизге ошоп аларда адамдарды жаздыра баштайт. Ушинтип отуруп, алар жана сиз бирге иштеп отуруп, командада группаңызда адамдардын саны көбөйө баштайт экен. Мына көрүп атасыз, алар жаздыра баштады. Эми мына рекрутер деп коет, мына рекрут деген, рекрутер деген бул сизге ошоп группа түзүүчү адамдар экен. Ал эми экинчи вариант тандаганда алар адам жаздырбашы мүмкүн, алар көбүнчө кардарларды таап, алар сатып сизге балл жасап берип турат экен. Экинчи вариантты тандагандар сизге баллды тез берет, тезирээк. Бирок алар бир айталы 50 балл же 20 балл каталог сайын жасап тура берет. Андан көп бербейт. Ал эми үчүнчү вариант тандаган рекрутерлор болсо сизге барып 600 балл, 1000 балл, 2000 балл жасап бере баштайт да сиздин групповой объемуңузга. Демек сизге көп чоң акчага чыгууга жардам берет экен. Ал эми экинчи варианттар булар тез натыйжа берет экен, бирок ошол натыйжа бойдон токтоп калат экен. Мына ушинтип командаңыз, группаңыз өсө баштайт экен, мына көрүп атасыз. Эми 30-40 жаңы консультант сизге 20 балл жасап берет. Бул 600 балдан 800 балга чейин болот, Бул сизге эмнени алып келет? Ошол 15-20 жаңы консультант жазылганда сизге жок дегенде 1-2 рекрутер пайда болот. Калгандар өзү үчүн алат, кимдир бирөө сатуучу болот, Кимдир бирөө консультант болот, кимдир бирөө коллегаларынан заказ алып иштейт. 30-40 консультант болсо 2-3 каталогдо сизге 3-4 рекрутер берет экен. Ал рекрутерлор дагы өздөрүнө адам жаздырып отуруп, ушинтип көбөйө баштайт экен. Мына 3-чү айда айталы, ошо 1-2 рекрутериңиз дагы өздөрү 15-20, экөө биригип 15-20 каттоо же регистрация жасасын, 4-чү айда болсо мына 3-4 рекрутер болду. Жалпысы 30-40 киши жазылды дейли. Аны кошуп келсек, мына 3-чү айда сизде 15-20 регистрация болуп атат. Сиз өзүңүз 4-чү айда 30-40 регистрация жасап атасыз. Ал эми жалпы кошуп келсек, 3-чү айда 30-40 экеси болуп атат, 4-чү айда 60-80. Эми 3-чү айда бул сизге мына 600-800 балл берет атат. Ал эми 4-чү айда болсо 1200-1400 баллды берет атат. Ушинтип отуруп сиз чоң балдарга чыга баштайт экенсиз. 600-800 балл сизге мына 3000ден 4,5 сомго чейин акча алып берет экен. Ал эми 1200-1400 балл болсо сизге 9000ден мына 10000ге чейинки акчага чыгууга жардам берет экен. Мына сиз команда менен иштеп отуруп, өзүңүздүн адамдарыңызга жардам берип отуруп, сиз тезирээк жакшыраак акчага чыгып атасыз. Эми сиз бир эле Инстаграмда иштебейсиз, сиз Одноклассникиде иштеп турасыз параллелдүү. Одноклассникиде башка аудитория турат, ал эми Инстаграмда башка аудитория. Экөөнү тең иштегениз жакшы болот. Одноклассникиде тургандар Инстаграмда жок болушу мүмкүн. Ошондой эле Инстаграмда тургандар Одноклассникиде жок болушу мүмкүн. Ар биринин өзүнүн плюс-минусу бар, андыктан экөөнү тең бирге алып кеткениңиз туура деп ойлойм. Мына эми менен иштеп отуруп, 2 аккаунт Одноклассникиде сиз 3 ай бою 10-20 регистрация жасадыңыз дейли Одноклассникиде.
4-нчү айда болсо мына 20-40 регистрация жасадыңыз. Барын кошуп келсек, жалпы 3-нчү айда сиз 40-60 регистрация жасадыңыз, ал эми 4-нчү айда 80-120 жасадыңыз. Демек 3-нчү айда сиз мына 800 балдан 1200 балга чейин чыктыңыз, ал эми 4-нчү айда болсо 1600-2400 балга чыктыңыз. Же каталог десек да боло берет. Демек жалпысы барын кошуп келсек, сиз мына 800 балдан 1200 балга чейин жасап атасыз 3-нчү айда. Бул сизге 4,5 миңден 9 миң сом акчага чыгууга жардам берет атат. Ал эми 4-нчү айда болсо, сиз мына 15 миңден 29 миңге чейин акчага чыксаңыз болот экен, эгерде эки аккаунтта тең иштеп жетишсеңиз жана командаңызга да жардам берип жетишсеңиз. Бул үчүн бизде мына атайын видеолор бар. Ошо видеолорду жөнөтүп отуруп, аларды колдоп отуруп, аларды тынбай видео көрүүгө түрткү берип отуруп, мына аларды өстүрүп отуруп, өзүңүз бирге иштеп отуруп, 5 ай ичи сиз директор болсоңуз болот экен. Мына 5-нчи айда сиз 3 миң балга чыгып, же 4 миң балга чыгып, 40 миңден 50 миңге чейин, 60 миңге чейин акча тапсаңыз болот экен. Болуптур 5-нчи ай болбосун, анда 7-нчи ай болсун. Бул да жакшы. Сиз катталгандан соң, эгерде сиз мына биринчи каталогто жазылдыңыз, биринчи жана экинчи каталог үчүн сиз мына иштеп үйрөнүп атасыз, анан экинчи каталогдон баштап киришип иштедиңиз. Катталгандан соң сиз 9-нчу каталогто же 8-нчи каталогто сиз директор статусун ачсаңыз, азыр акция болуп атат ушундай. Апрелге чейин жазылгандар үчүн акция. Сиз ошол 8-нчи же 9-нчу каталогто директор статусун ачсаңыз 3 миң бал жасап, анда сизге компания быстрый старт бонусун берет экен, бул 60 миң сом. 60 миң сом. Анан сиз ошол статусту дагы 6 каталог подряд үзбөстөн дагы кармасаңыз, анда сизге компания дагы 60 миң сом премия берет экен. Мына ушундай сонун бонусту алсаңыз болот экен.